жаратканга жакын экен, айт майрамы асыл экен. Курма чалсаң кутуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын жан дүйнөсү жакыр экен. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatlı жалпы мекендештер, жалпы диндеш bir туйгандар. Кирип келген Курбан айт майрамы жалпыбызга маарек болсун. Надежда дини уюмунун төрагасы Азат Жолдубаев устазыбыздын атынан жана жеке өзүмдүн атынан жалпы биздин мекендештерди кирип келген Курбан айт майрамы менен куттуктап кетмекчибиз. Бүгүнкү болуп аткан иш-чарабыз тагыраагы курбандык чалуу алдында турабыз. Аллах Таала соя турган, чала турган курбандыктарыбызды кабыл кылсын. Хадисте убада кылынган соопторго жетүүнү насып кылган болсун. Кийимдин мүмкүнчүлүгү жетип, быйыл катышкан болсо, Аллах Таала ал адамдын жашоосуна береке берсин. Ким аракет кылып кандайдыр бир себептерден курбандык чала албай калган болсо, Аллах Таала кийинки жылы ал адамга курбандык чалуу ибадатындагы насып кылсын демекчибиз. Жараткандын куттуу күндөрүн эң туура, эң жакшы сүрөттө өткөрүүгө бардыгыбызга Аллах насып кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Улуулары урмат кылса, ичүлөрү сылык болуп, кылымдардан кел атабыз кыргыз деген улут болуп. Айтыңыз марек, куттуу болсун майрамыңыз. Витальевич, Орозбаев, Бакытбек, Асанов. Пайгамбарыбыз алейхисаламдан айтылган хадисте пенде Курбан айт күнү курбандык кылуудан дагы жакшыраак иш кылып жаратканга жакындай албайт деген мааниде бир хадис бар. Ошол хадиске амал кылып бүгүн Надежда дини уюмунда окуп жаткан жалпы эже карындаш, ага ине жана бизди тааныган жалпы эле Москвадагы биздин мекендештер биз менен шериктеш болуп курмандыктарын союшту. Аллага шүгүр эң акыркыларын бөлүштүрүп, үлүш ээлерине берүүнүн алдында турабыз. Эмне демекчибиз? Кудай Таала кылган курмандыгыңыздарды кабыл кылсын. Ушул жума айт баарыбызга маарек болсун. Кийинки жылы дагы сак саламатта ушундай жакшылыктын үстүндө көрүшүнү насып кылган болсун. Жараткандын мээрими, ырайымы, тынчтыгын каалап, жалпы Надежда дини уюмунун атынан жана жеке өзүмдүн атынан жана Надежда дини уюмунун төрагасы Азат агайдын атынан жалпы журтчулукка дагы бир жолу айтыңыздар маарек болсун демекчибиз.